Демек 12-чи бөлүгүнөн кийин дагы 2-чи сезону кайра өзүнчө уланат, э? Сериал эмнеси менен кызык, күтүүсүз окуялар менен кызык да. Мен ал жерде башка улут болдум таптакыр. Моңгол ханышасы болдум. Мени Өзбекстанга барганда сиз толуп бараттырсыз, арыктаңыз дейт. Кызганбаган эркек бешикке түшпөйт деген. Анан мен деле кызганам, ал деле кызганат, бирок биз чеги менен жүрөбүз да. Мисалы, Салам, биздин Жұлдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Эгерде биздин YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар, себеби дегенде ал жакта өнөрдү сүйгөн мыкты инсандар менен биргеликте эң сонун маектерибиз, берүүлөрүбүз болмокчу. Сөзсүз түрдө ал жакка катталып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды жазганды унутпаңыздар. Ал эми алып баруучу мен Махабат Талантбекова болмокчумун деп айтсак болот, себеби дегенде азыркы учурда өзгөчө суроо талапка жогору болуп жаткан тасмалардын биринде роль жараткан мыкты актриса кызыбыз менен маектешкен турабыз. Ким деп турган болсоңуздар, театрда, тасмада, андан тышкары клиптерде роль жаратып, бир гана Кыргызстанда эмес, Өзбекстанга барып дагы тарыхый тасмада роль жаратып келген Арина Исакова айым менен маектешкен турабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Маанайыңыз жакшы, ар дайым. Эң сонун. Келиңиз, анда эң алгач эле сурагым келип турат. Өзбекстанга барып дагы тарыхый тасмада роль жаратып келген экенсиз, э? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, ал жака кандай себептен барып калдыңыз? Кандай ролду жаратып келдиңиз? Өзбекстандын съемкалары негизи проба менен даярдык болуп 2022-жыл башталган. Ошондон бери мен эч кимге айтпай эле акырын кыбырап барып тартылып иштеп келип аттым. Кадимки эле кастинг түрүндө өттү. Кеңири эле кастинг болуптур, ошо 3 өлкөдөн десем болот, 3 өлкөдөн ошо мен тандалып калдым жалгыз. 3 өлкөдөн, демек сиз Кыргызстандан тандалып калдыңыз. Кайсы өлкөлөрдөн барышты? Негизи Кыргызстандан мен жалгыз элемин. Каскадерлорду санабаганда, номад каскадерлордун менин оюмча жартысы эле кыргыздар түзөт деген, бирок алар мындай номад болуп өзүнчө барса, мен актриса катары ошо жалгыз бардым да. Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда актерлор каралып, ошол Кыргызстандан мен өттүм. Казакстандан өзүнчө актерлору бар бир нече. Жана Өзбекстандын өзүнүн актерлору менен. Ал жакта кандай роль жараттыңыз? Деги эле кандай тасма болду? Мен ал жерде башка улут болдум таптакыр. Моңгол ханышасы болдум. Моңгол хандын кызы болуп, негизи тарых бул сценарий ошо режиссер, анын өзүнчө сценаристтер жазган, бирок бул болгон эле окуялардан чагылдырылган да. Президенттин буйругу менен тартылган тасма. 2 жыл тартылды деп айтсам болот. 2 жылдай тартылып, буйруса, мына Кудайым буйруса, жакында ошо премьера болуп жарыяланып тартыланат. Сонун. Ал эми Кыргызстандагы азыркы учурда жүрүп жаткан өзгөчө суроо талапка жогору болгон тасмалардын бири десек жаңылышпайбыз. Чоочун киши сериалы боюнча айтып өтсөңүз, ал жака кантип катышып калдыңыз? Өзгөчө роль жаратыпсыз, аны бардыгыбыз көрүп турган чагыбыз. Деги эле ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Чоочун киши азыр аябай сун болуп атат менимче. Анткени сериал эмнеси менен кызык, күтүүсүз окуялар менен кызык да. Анан менин оюмча актерлорго жакшы адамды ойноп коюш жеңил эле да. Бирок терс каарманды ойноо бул кыйынчылык жаратат. Анткени сен сынга алынасың, сен эл жаман көрөт. Бирок кандай адамдар жаман көрөт менимче? Өздөрүн тааныган адамдар жаман көрүшү мүмкүн. Мисалы, Арина жаман деген комментарийлерди окуй элекмин, бирок зыйнат деген комментарийлерди окуп атам. Азырынча жакшы эле, бирок алдыда дагы бир нече серия калды. Бул биринчи эле сезон, дагы Кудайым буйруса сезон тартылат. Анан алдыда дагы көп комментарий күтөт го дейм менин каарманымды. Ошол чыгарманын өзүндө, китепте жазылгандыгында, чындыгында аяк жагында Зыйнаттын ролу бир аз оорураак, терс каарманды көбүрөөк чагылдырат эмеспи? Ошол учурларга чейин тартылдыңыздарбы же алар 2-чи сезон менен чыгабы? Азырынча ошо сыр бойдон калып турсун, кайсы жерине чейин барып токтойт экенин. Бирок толук ошо китеп боюнча ошо сценарий түзүлүп тартылып бүтө элек. Анткени бир эле дем менен тартып салмай жок. Кадимкидей иштеп,
ойлонуштуруп азыркы заманга ылайык кылып сценарий жазылып атат болуш керек азыр менимчечи. Бирок ошо экинчи сезон бар, мындай аягына чейин 12 серияда аягына чейин көрүп бүтө албайсыңар деп айта алам да. Демек 12-чи бөлүгүнөн кийин дагы экинчи сезону кайра өзүнчө уланат, Эң сонун. Анан биздин билишибизче, ошол азыркы сиздер тартылган сериалда жайкы, ысык аптапта тартылган экен. Деги эле ошол тасмада мындай эле көрүп коюш бизге оңой сөзсүз түрдө, бирок ошол тасманын артында канчалаган эмгек жатат, канчалаган түйшүк жатат, анын бардыгын актрисалар, актерлор, ошол камеранын артында иштеген инсандар билет эмеспи? Негизи эле ушул тасманы тартууда сизге кандай кыйынчылыктар жаралды? Кыйынчылык мага ошо мен параллелдүү түрдө иштеп аттым. Мен Өзбекстанда студия менен. Анан мага жетишүү жактан кыйынчылык болот да, бирок бул менин сүйүктүү кесибим болгондуктан мен ишимен кыйналбайм деп айта алам да. Ошо жетишкен жактан. Мисалы, мени Өзбекстанга барганда сиз толуп бараттырсыз, арыктаңыз дейт. Укмуш тамактан беришет аяктан тамагына жок дей албайсың. Кайра бияка чоочун кишиге келесиң, толуп каласың. Ошо менен бияктан тартылып каласың дагы. Съемка учурунда процессте арыктайсың. Кайра тияка барып ушундай кыйынчылык болот да. Бирок менимче тияка да бияка да жетишкендигим аябай жакшы болду. Ошол учурда да мен театрда иштеп аткан болчумун. Ошо жетишкендик жактан аябай кыйналдым да. Эң сонун. Анан деги эле айтсаңыз, мынакей Өзбекстанга барып дагы тасмага тартылыпсыз. Кыргызстандагы бир канча сериалдардан, бир канча кинолордон, бир канча клиптерден роль жаратканыңызды көргөнбүз. Негизинен жалпысынан канча клипте, канча тасмада роль жараткансыз? Мен так санын айта албайт экенмин негизи. Ошо 2014-жылдан бери тартылып келем. Андан кийин санай албайм да. Учурда ар бир адамдын өзүнүн жумушунан канча адамды тейледиң деген сыяктуу эле суроо болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн так жооп айтып бере албайсың да. Кесип. Негизи ошол 2014-жылдан бери ушул чөйрөдө жүргөн экенсиз, Ошол жылдардын ичинде тартылган тасмаларыңыздан өзүңүзгө жакканы баягы болот го, өзүңүзгө аябай жакканы же өзүңүзгө чындыгында жакпай калганы, ушун анча болбой калыптыр деген тасмаларыңыз барбы? Тасмалар жок, бирок эң алгач өзүмдүн жумушум негизи жаман деп айтпайм, анткени ар бир адам өзүнүн кесибинен да өсөт да. Толук кандуу мен билем деп айта албайт, толук кандуу мен баарын үйрөндүм деп айта албайт. Мен дагы деле үйрөнүп келем, дагы деле окуп келем. Бир нерсени билбесем дагы үстүнөн иштеп аракет кылам да. Аябай жакты деген тасма менимче мындай тажрыйба катары чет өлкөлүктөр менен иштеп келген мага аябай чоң тажрыйба берди. Өлө көп нерсе алдым өзүмө. Бирок жаккан аябай жүрөгүмө жатыктым эле жаккан тасма азырынча тартылды деп айта албайм. Бүт эле тасмалар, бүт эле өзүм аткарган немелерим баары эле жагат. Бир гана эң алгач сериал бул Акшола сериалы болгон. Анда мен студент болчумун. Биринчи, экинчи курста окуп аткан кезим окшойт. Мындай тажрыйбам көп жок. Ошол себептен мындай негедир билбейм, өзүмө мындай жаккан эмес да. Бирок таң калыштуусу ошо сериал менен көп адам таанып калган мени. Ошол Акшола тасмасына сериалына тартылганда өзүңүз биринчи, экинчи курс болчумун деп калдыңыз. Деги эле ал тасмага кандай тартылып калгансыз? Кээде кандай болот, кастинг болот, же болбосо актриса келбей калды, келе калчы деген сыяктуу болот да. Ошондой эле мен съемка башталып атат, срочно актриса керек деп мени алып калышкан. Ошо ойдон тартылып калдым. Анан тасмалардан тышкары дагы театрда актрисасыз, Театрдан чыгып кеткем. Азыркы учурда иштебейм, бирок Кудайым буйруса тилегим бар, максатым бар, иштейм деген. Бирок тилекке каршы ушу үй бүлөлүк шартка байланыштуу чыгууга аргыс болдум. Анан дагы съемкалар биринин аркасы бири кетип аткандан кийин менимче мүмкүнчүлүктү кое бере албаш керек деген ойдомун да.
Ошол жогоруда айтып калбадыңызбы, үй бүлөлүк маселелерден улам чыкканга туура келип калды депчи. Жолдошуңуздун дагы актер экенин, тасма чөйрөсүндө жүргөн экенин баарыбыз эле билебиз. Анан баягы эки инсан бир үйдө, бир кызматта болгон бул канчалык деңгээлде сизге кыйынчылык жаратпайбы эч кандай? Балким экөөңүздөр бир жогорудагыдай эле Зыйнаттыкындай терс каармандардын ролдорун аткарып калсаңыздар, баягы кызганыч дегендер болбойбу? Бул деген биз кесибибизге аябай профессионалдуу карайбыз. Кызгануу деген албетте болот. Кызганбаган эркек бешикке түшпөйт деген. Анан мен деле кызганам, ал деле кызганат, бирок биз чеги менен жүрөбүз да. Мисалы, эгер жашоодо ошондой мүмкүнчүлүк, ошондой көйгөй жаралып калса, албетте кызгануу болот. Бирок андай, билбейм, менимче качан болду эле. Бирок тасмага бизде кызганыч болбойт, анткени биз алдын ала сценарий боюнча сүйлөшүп алабыз. Мына бул жердин мындай жерлери бар экен. Сеники кандай экен, меники кандай экен деп бирибиздикин сурап алабыз. Эгерде мисалы мага жакпаса, мен ага өзүм оюмду айтам, ал ага жакпаса, ал мага өзүнүн оюн айтат да. Анан канчалык кыйынчылык жаратат деп атпайсыздарбы? Тескерисинче канчалык жеңил болот. Мисалы, эгер экөөбүз эки башка кесиптен болсок, бирибизди түшүнбөй, жөн эле кыйналмакпыз да. Ал башка кесипте болсо, же мен башка кесип болуп, ал актер болсо, мен да кыйналмакмын, балким да. Бирок бир кесипте болгон менимче аябай эле жеңил. Биздин да эки балабыз бар. Графикти да туура койгонго аракет кылабыз, анткени ал бошобой калганда мен балдарды карайм, мен бошобой калсам ал карайт. Ошол себептен аябай эле жеңилдик жаратат да. Анан бир тасмада чогуу роль жараткан учурларыңыз болгонбу? Болгон. Кайсы тасмада? Биз Чайхана ТВ менен иштешип калдык. Ошол жерде бар. Клиптерде болушу мүмкүн. Эсимде жок. Сахнада ошо театрга алгач келгенде экөөбүз Кызыл жолук жалжалымдын повестин негизинде Ашу деген спектакль коюлган. Элге аябай жакшы өткөн. Мен ошо ролдон, ошо спектаклден аябай рахат алгам да. Улан Байке койгон спектаклде. Анан ал Ильясты ойноду, мен Кадичаны ойногом. Мен Кадичаны ойногондон кийин, премьерадан кийин мени Сүйүн Байке чакырды. Чочун киши тартылган атат депчи. Анан сценарийни окусам, кээ бир жери ошо Кадича сыяктуу эле болуп калат экен да. Анан жолдошуңуз буга эч кандай каршылык көрсөткөн жок? Жок, ал мени ар дайым колдоп келет. Сен азаматсың, алгалай бер деп мен тескерисинче колдоп эле келет. Өзүм мондай орой көрүнгөнү менен жашоодо аябай баласак, жакшы жолдош, үйдөн такай жардам берет. Мынтип бул эркектин жумушу, бул кыздын жумушу деп мындай бөлбөйт да. Мисалы, эркектин жумушу болсо мен деле жардам берем, кыздын жумушу болсо ал деле жардам берет да. Мындай бирибизге жөлөк таяк болуп турабыз. Эң сонун. Анан эки кызыбыз бар деп калдыңыз, Эки уулуңуздар бар. Деги эле эки уулуңуз бар. Андан тышкары Өзбекстанга барып, кайра ошол эле учурда Кыргызстанга келип сериалга тартылыпсыз. Деги эле азыркы учурда бул нерсенин бардыгына айым катары кандай жетишип жатасыз? Себеби дегенде айымдардын үйдө дагы өзүнчө түйшүгү болот, Менин супер жардамчыларым бар. Бул атам менен апам. Жолдошумдун ата-энеси. Биз 5 күн балдар бизде болсо, 2 күн сөзсүз айылга барышат. Анткени бакта жеримди жаман дебейм, бирок шаар кандай керек экенин билесиздер. Аба менен тумчук кетебиз кээде. Анан жок дегенде ушу балдарыбыз таза аба менен дем алсын деп биз айылга жөнөтүп турабыз. Сөзсүз түрдө айылга барып, энеркин кенен эшикке барып, оона ойноп, иши кылып аябай жыргап келишет да. Ошо атамдар мага, апамдар аябай жардам беришет. Аларга аябай ыраазымын. Кайным бар, ага да ыраазымын. Аябай жакшы жардам беришет. Эжем бар. Жолдошумдун эжеси. Ал да биз жетишпей баратканда алып коюп турат да. Ошону баары эле сурай берет, жолдошу ким болуш керек, ким депчи. Анан комментарийлерде ашыкча суроо жаралбаш үчүн Аскар Качкынбаев ал да көптөгөн тасмаларда аткарып келет, сериалдарда, ошо Таң алдында сериалынан көп таанылып баштаган. Клиптерден да көрүп калышыңар мүмкүн.
Инстаграмдан мени тапсаңар анда табасыңар. Анан канча жылдан бери бирге түтүн булатып келесиздер? 8 жылдан. Көбү таң калат бизди, ошо бойдоктор деп ойлой берет окшойт. Тиги өзүнчө бойдок, мен өзүнчө бойдок. Анткени биз көп деле сүйлөшкөн жокпуз. Биз ошо 3 жумга ичинде сүйлөшүп үйлөнүп алганбыз. Ошол себептен биз сүйлөшкөн деле жетишкен жокпуз. Ошо жетишпей калган учурдун баарын биз азыр колдонгонго аракет кылабыз да. Анан айтсаңыз деги эле алдыда кандай пландарыңыз бар, кандай максаттарды коюп жатасыз, кандай тасмалардын үстүндө азыр иштеп роль жараткан турасыз? Мен бош отуруп калгам ошо чоочун кишиден кийин, анан Өзбекстандан кийин тартылып келгенден кийин. Анан эмне кылсам, мен такыр бош отура албайм да, бир нерсе кылып турушум керек. Анан спортко жазылып алайынбы, балким кереги тийип калат деп тайквондого жазылдым. Анан балким тасма чыгып калат, ошо пайдасын берип калат деп бир айдан кийин мага сунуш түштү. Азыр жаңы проект башталды. Экшн болот. Мен такыр бөлөкчө амплуада көрөсүздөр. Эртеңки күн келбейт болуп калабы ошондо. Завтра не наступит деп, tomorrow деп чыгып атат. Буйруса ошол проектте жаңы съемкалар башталды. Каскадерлор менен иштештим. Көп деле даярданганга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок колдон келишинче аракет кылдым. Буйруса ошол проекттин үстүндө иштеп атабыз. Негизи бир тасма чыгыш үчүн канча убакытты талап кылат? Ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, мен айтпадым, Ташкенттеки 2 жыл дегенде чыкты. Чыга элек, али эми чыгат да буйруса. Анткени бул чоң масштабтуу тарыхый тасма болот атпайбы? Ошол себептен көбүрөөк убакыт талап кылды. Менче ошондой тартылган тасмалар аябай көпкө калат, анан мыкты болуп чыгат деген ойдомун. Мисалы, чоочун киши эле 3 ай тартылды. Бул аябай көп убакытчы. Анткени бир кинону эле, бир тасманы эле 20 күндө эле тартып коюшу мүмкүн да. Бир айга жетпей эле тартып коюшу мүмкүн, 11 күндө тартып коюшу мүмкүн, ар кандай да. Бирок бир 1-2 мүнөттүк роликти 2 күн тартыш мүмкүн, мисалы. Ар кандай болушу мүмкүн да. Ошол себептен ар бир тартуучу топтун, режиссерлордун өзүнүн көз карашы го дейм, менимче. Анан деги эле айтсаңыз, ошол азыркы учурда комедия жаатындагы тасмалар көбүрөөк тартылып жатат да, Кыргызстанда көбүрөөк басым жасалып жатат. Деги эле сиздин оюңуз кандай, комедия жаатында тарткан жакшыбы, же болбосо ошондой тарыхый тасмаларды көбүрөөк тарткан жакшы деп ойлойсузбу? Менимче бүт баары тартылыш керек. Баары тең болуп эле тартыла бериш керек. Тартылбаган нерселер да бүт тартылыш керек да. Окшошсо да, окшошпосо да тарта беришсе, тажрыйба топтойт, кийин сөзсүз бир жок дегенде 10дон бирөөсү мыкты болуп чыгат да. Токтобой эле эмгектенип бериш керек. Убакыт учкан куш дейт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатыптыр. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең чоң рахмат, ыраазычылык. Сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, каалоо тилектериңиз болсун. Сиздердин назарыңыздарга чоң рахмат. Алдыңарда ошентип эле иштеп тынбай жүрө берейин. Сөз чоочун кишини көрүп койгула, аягына чейин. Ар кандай сындар болот. Мен ал сындарды кабыл алам. Эгерде ал Арина момда экен деген сын эмес, ошо каарманга тиешелүү болсо, мен ошо сындарды кабыл алам. Тасма ар кандай болушу мүмкүн. Канчалык зыйнатты жек көрсөңүздөр дагы, демек мен ошончолук жеткире аткаранга аракет кылдым, аткара алдым деген ойдо болом. Мага аябай көп эмелер келип атат, смстер келип атат. Сонун аткарыптырсыз, мыкты аткарыптырсыз, китептеги окугандай эле экен депчи. Ошо бүт куттуктоолорго, ошо чет жакка барып тартып келгениме, бүт болгон куттуктоолорго мен баарына ыраазымын. Элибизде тынчтык болсун. Тынчтык болсо биз ден соолуктуу болуп, алга жылып, мен кээде ушинтип кыргызчам түгөнүп калат. Алга жылып эле өркүндөп өсө берели. Чоң рахмат. Дагы да мыкты тасмалардын үстүндө роль жаратып, Кыргыз элине болгон өз кызматыңызды кылып жүрө бериңиз демекчибиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, биздин актриса кызыбыз деги эле азыркы учурда кинолордун, тасмалардын өзгөчө ролдорду жаратып жүргөн Арина Исакова эжекебиз менен маектештик. Сөзсүз түрдө аягына чейин көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды жазганды унутпаңыздар. Ал эми алпар учуу мен Махабат Талантбекова болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.